Аял заты ушул 3 түрдүү болот. Ар бир эже карындаштар өздөрүн карап көрсүн. Ушул 3 түрдүү аялдын кайсы түрүнө кирет экен? Бир аял бар, ал эркекти жасаган, гүлдөткөн, өркүндөткөн, бир эркекти ушундай кыйын кылып чыгарган. Бул биринчи түр. Экинчи түрү бар, ал эркек канчалык кыйын болсо дагы, канчалык мүмкүнчүлүгү өзгөчөлүк көп болсо дагы, аны талкалап, мүмкүнчүлүктөрүн, каалоолорун, эркектигин, кандай өзгөчөлүк болсо дагы ушулардын бардыгына талкалап жок кылган дагы аялдар бар. Бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу эже карындаштар, 1000 эркекке тете болгон аялдар бар. Алар кээде күйөөсү бул турмуштан өтүп, балдары атасыз калса дагы, же болбосо үй бүлөсүндө кандай бир кыйынчылыктар болуп, жашоону улантып кеткенге, баланы тарбиялаганга кыйынчылыктар болсо дагы, ошолорго дагы карабастан, айлана чөйрөнөсүндөгү азгырыктарга, бузукулуктарга азгырылбастан, балдарыны, үй бүлөсүнө жакшы тарбиялап, элге жерге кызмат кыла турган кылып, 1000 эркекке тете болгон аялдар дагы бар. Алла таалам барыбыздын эже карындаштарыбызды ушундай жок дегенде бир эркекти жасап чыгара турган, же болбосо 1000 эркекке тете боло турган аялдардан, эже карындаштардан, кыздардан кылсын деп